Бүгүнкү күндө замандын өнүгүшү менен ден соолукту чыңдоонун ар кандай түрү пайда болду. Учурда жылмакай тери, чымыр дене көпчүлүктүн кыялы. Күн сайын миллиондогон айымдар жана мырзалар кантип арыктоонун жолун издеп келишет. Эгер сиз спорт залга барбай, диета кармабай эле арыктоо тууралуу кыялданып жаткан болсоңуз, анда кавитация процедурасы сиз үчүн. Кавитация бул липосакциянын без операционный түрү болуп саналат да. Эгерде жана айымдар сразу эле бир күндө эле результат алгысы келсе, биздин процедурага келсе болот. Мында болсо процедурада сразу ченебиз. Моментально до процедурага чейин ченеп алып туруп, анан процедура бүткөндөн кийин кайра ченеп, результаты негизи 2 сантиметрден 9 сантиметрге чейин болот. Мында теринин алдында жашынып ашыкча сантиметрлерди жана целлюлитти пайда кылган майларды эритип жок кылат. Процедура эч кандай наркозсуз жасалат, бирок эч кандай ыңгайсыздыкты же ооруксонууну сезбейсиз. Бул процедураны негизи бир жумада бир кылынат. Анткени биздин организм бул эриткен майларды лимфа аркылуу чыгарат жана выделительный система деп коет, через кал, анан моча, пот аркылуу чыгарат да. Ошол бир неделяда ушулардын баарын биздин организм чыгарып бүткөнгө жетишиш керек да. Противопоказаниялары бар негизи. Бөйрөктөрү ооругандарга жанагы аябай хронический обострение учурунда келгенге болбойт. Боору ооругандарга болбойт. Онкология ооруларына кабылган айымдар, мырзаларга дагы болбойт да. Кавитациянын эң ыңгайлуу болгонун кааласаңыз, экинчи ээгти жок кыласыз. Кааласаңыз ичиңиздеги майдан арыласыз. Кааласаңыз колуңузду ичкиртесиз. Кыскасы, кайсыл мүчөңүздө май көп сезилсе, ошол жерге процедура жасатасыз. Бул процедурадан кийин 3 күн активированный уголь ичишини сунуштайбыз. 10 килограммга 1 таблеткадан. 2 маалдан ичет. Ал деген активированный уголь өзүнө жана андай жаман шлактарды, застойлорду өзүнө тартып алып туруп, через кал чыгарып алып кетет да. Анан сууну көп ичкенге сунуштайбыз. Анткени суун көп ичсе, кан айлануу жакшырып, ошол аркылуу бул майлар организмден бат чыгып кеткенге шарт түзүп берет. Негизи процедурадан кийин бир аз жанагы куурулган майлуу тамактарды, мучной тамактарды көп жебегенге сунуштайбыз. Анткени бул кавитациядан кеткен майлар кайра келбейт, бирок жаңы пайда болушу мүмкүн да. Байкагандай, процедура бүткөндөн кийин да ушинтип ченебиз. Мынакей бул кардарыбыздын результаты азыр 80 сантиметр болуптур. Буга чейин 81 болчу. Экинчи чийген жерибизден мурун 76 болчу экен, азыр мына 74. Жай жакындап калды, сезон, көлдүн сезону башталат, элдер эс алганга барганга ылайыктуу көп айымдар азыр кавитацияны алганга ашыгып атышат.